Француздар асырап алган кыргыз бала 11 жылдан кийин туугандарын тапты. Францияда жашаган Кирилл Николя Морша 11 жылдан кийин бир тууган агасын Кыргызстандан, туугандарын Россиядан тапты. Ага россиялык НТВ телеканалынын журналисттери жардам берген. Франциянын жараны Катрин Коллет-Бобян 2009 жылы Москва шаарындагы 2 жаштагы ымыркайды асырап алган. Ошол учурда Кирилл Николя Морша балдар үйүндө тарбияланып келген. Анткени анын өз энеси 2007-жылы төрөттөн кийин көз жумган. Ал 11 жыл өткөн соң бакма ата-энесинин өзүнүн биологиялык туугандарын табууну суранган. Анын Франциядагы жакындары Кирилл багып алгандан ачык эле айтып келишкен. Туугандары Кыргызстанда жашаган Кирилл Николя Морша азыр 11 жашта. Жды меня телеберүүсүндө Кириллдин тайэнеси, таяжасы, тууган уруктары менен жолукту. Жана Ош шаарынан бир тууган агасы Акылбек Тагаев менен интернет аркылуу залдан да сүйлөштү. Вот она где. Город Ош. Я тоже хочу увидеть тебя. Чоң энелерибиз, апаларыбыз кыргызча алдей айтып, же эркелетип кирсе биз го түшүнөбүз. Бул французча өсүп калган тууганыбыз тилибизди түшүнбөсө да, ички сезими менен баарын түшүнүп жатты. Родненький. Миленький, долгожданный. Урматтуу катталуучулар, бул видеонун толук версиясын описаниядан көрө аласыздар.